Орусияда каза болгон жарандардын сөөгү Ошко алынып келди. Жана каза болгондордун жакындарына 300 000 сомдон берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жүк 200 атайын борту саат 17:25 Ош шаарындагы аэропортуна конду. Учурда кыргызстандык жарандардын сөөгүн кечи мекенине жеткирүү иш-чаралары жүрүүдө. Орусиянын Ульяновск облусундагы катуу жол кырсыгында каза болгондордун жакындарына 300 000 сомдон жардам берилет. Каражат президенттик фонддон бөлүнө турганын бүгүн 23 августта маркумдардын сөөгүн тосуп алган учурда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Материалдык жардам мамлекет башчы Садыр Жапаровдун атынан көрсөтүүлөрү белгиленди. Анын айтымында, мындан сырткары ар бир аймактын акимдери, президенттин облустагы өкүлчүлүгү дагы жардам берет. Каза болгон 14 адамдын ичинен 5 Баткен, 5 киши Жалал Абад, 4 Ош облусунун тургундары. Тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү сөөктүү маркумдар туулуп өскөн айылдарга жеткиришет. 21 августта Ульяновскийдеги катуу жол кырсыгында 16 адам каза болгон. Алардын 14-ü кыргыз жараны экени такталган. Дагы 3 адам ооруканада жатат.